Биз окуйбуз. Мынакей врачтардын кыйналганы кандай, мына көйгөйлөр карагылачы. Мына биз эртеңки күнү мынакей карагылачы, мына айылдын кысымынан врачтар кандай ыйлап атат, жаштардын кысымынан кандай ыйлап атат. Мынакей эртең ушу врачтарыбыз кетип калса биздин элибизди, жерибизди ким карайт? Кимге кайрылабыз? Мына адамдын өмүрү менен ушинтип өз өмүрлөрүн, адамдын өмүрүн сактап калалы деп өз өмүрүн ойлобостон ушу мына биздин врачтарыбыз жүгүрүп жүрүшөт. А ошону биз түшүнбөстөн мына караңыздарчы, ушу врачтарыбыздын ыйлап монтип кайрылуусу кандай жаман, кандай өкүнүчтүү. Ушуга биз ушундай акыбалды көрөбүз деп биз ушундай ойлогон эмеспиз. Мындан кийин сиздерде кандай көйгөй болот, Толкун эже? Бизге кайрылыңыздар. Биз түн болобу, күн болобу биз келебиз. Түнкү саат 1-де да кайрылсаңыздар, менин номурумду жазып алыңыздар. 708 30 21 30. Кайрылыңыздар. 21 30. 30 21 30. 21 30. Ыйлабаңыздар. Сиздердей адамдар бизге керек. Сиздерди биз коргогонго аракет кылабыз. Бүт күчүбүздү жумшайбыз. Сиздерге башыбызды ийип ыраазычылык билдиребиз. Сразу кайрылуу жасасаңыздар, ошондой эмелер болсо, ошондой туура эмес иштер болсо айткыла. Азыр деле болуп жүрөт. Сразу кайрылгыла. Тиги машина өтүп бараттыр. Тиги бир бала. Ай менин аптекага да жеткирип койчу, ким Шайбек. Десем, жок эже, сиз ковид менен ооруп атырсыз. Эме киргизмей. Мен аныкы деле турат да, качат да. Он тоже не хочет заразиться. Айла жоктугунан анан тиги ошо жактан жыгылып калдым. Отурдум карагайында, анан кой, жете албай көп. Врачтар ооруп чыгып атышат. Баарыбыз тяжелый. Ибраимова, Нуршалиева, Султаналиева. Жүрүңүздөр, эмеге баралы.